Адам баласы демекчибиз. Бул кыргызда өтө жакшы сөз да, бул адам баласы дегенибиз. Башка тармактан караганда биз адам пайгамбардын баласы болуп, ушундай жер жүзүндө жашап калганыбыз болот да. Демек адам баласы бул жашоого эмне максатта келди дегенде, ошол эле биздин атабыз адам пайгамбар эмне максатта келди деген суроого берсек, жооп келип калат да. Адам пайгамбардын бул жашоодо келген максаты эмне дей турган болсо, жараткан Аллах Тааланын Куран китебине кайрылыш керек болот ал үчүн. Эмнеге дегенде кээ бир айтыш мүмкүн да. Эмнеге Куранга кайрылабыз? Эмнеге өзүбүз таап билип алсак болбойбу депчи. Ооба, өзүбүздүн акылыбыз менен ой жүгүртсөк деле болот. Ой жүгүртүп акылга алчаганда Кудайдын бар экенине алып такалабыз да, баары бир деле. Ошол эле ойчулдар деле, ошол деле философтор баарынын көпчүлүгү деле эң акыры түбү барып Кудайдын бар экенине такалышкан. Бирок биз жолду кыскартып атабыз. Кудай бар анык эле. Биз ошол жараткан Кудай Таала сени жараттыбы? Эми ошол жараткандан кийин Кудайдын өзүнөн сурап көрөлү, эмнеге жарандык бул жашоого депчи. Бир максат болуш керек да. Жөндөн жөн эле биз келдик дагы жаныбарча эле жашап эле бала чакалуу болуп, ошол курсагыбыз тойгузуп эле кетип калыш эмес да. Адам баласын демек Аллах Таала айбандардан, жаныбарлардан акыл менен акылды белекке берип, акыл менен өзгөчөлөгөндөн кийин башкалардан, демек бизде бир өзгөчө бир акыл бергенден кийин башкалардан карап, өзгөчө бир миссия, максат болуш керек деген ой келет да. Анан Кудай Таалага кайрылабыз. Жараткан Аллах Таала Куранда мен жин менен инсанды жер жүзүнө өзүмө ибадат кылдырыш үчүн жараттым дейт Аллах Таала. Ибадат кылдырыш үчүн. Бул жактан эки нерсе келет. Ибадат кылдырыш үчүн дегенде, ибадат деген албетте бул сыйынуу деп түшүнөбүз да. Ибадат дегенде Кудай Таала ошол ибадатка муктаж болуп жараттыбы? Жок. Жараткан Аллах Таала эч нерсеге муктаж эмес деп биз билебиз. Биздин сыйынганыбызга да муктаж эмес, биздин бар болуубузга муктаж эмес, биздин бейишке кирүүбүзгө муктаж эмес, биздин сооп табышыбызга муктаж эмес. Биз күнөө кылсак Кудайдын эч бир мындай нерсе данамети кемип кетпейт, же бир маанайы чөгүп кетпейт. Кудай Таала ушундай толук зат, кемчилиги жок зат. Демек Кудай Таала мен өзүмө ибадат кылдырыш үчүн инсан менен жинди жараттым дегенде, пайда кимге кетип атат десе, пайда адамдардын өзүнө кетип атат. Адамдар өзүлөрү пайда табыш үчүн, адамдар өзүлөрү бактылуу болуш үчүн мен мага сыйыныш үчүн аларды жараттым дейт да. Демек ибадат дегенде биз ойлонуп калабыз. Эртеден кечке эле демек 5 мал намаз окуй бериш керекпи деп кээ бир ойлойт да. Мечиттен чыкпай уш тесме кармай отуруш керекпи? Ашка эле орозо кармаш керекпи? Жок. Биз ибадат дегендин маани маңызын түшүнүш керек. Демек биздин максат бул жашоого келгенде Кудайды таанып, Кудайга сыйынып ибадат кылыш үчүн болдубу? Болду. Максат ушул экен. Эми ибадат дегенде ибадат экиге бөлүнөт экен да. Бир бар ибадат сыйынуу, атайын өзүнүн формасы бардыгы чийилген. Экинчиси формасы чийилген эмес. Жалпы бир эреже бар. Формасы чийилген деген кандай? 5 мал намазынын формасы бар. Бир 24 сааттын бир эле саатын бир чогултсаң 5 мал убакыт болот. Ал бир убактысын окуйсуң күнүгө. Бир жылда бир жолу орозо кармайсың, бир эле ай. Бай болуп калсаң баланча түкүнчүдөн зекет бересиң. Анан бир жылда бир жыл ажыга барасың. Бул ушул убакытка ченелген сыйын ибадат. Демек ушуну кылыш керек болот. Кудай Таала ушул максатта жаратты бизди. Экинчиси, ибадаттын экинчи маани маңызы бар. Бул Кудай Таалага жага турган, Кудайды ыраазы кыла турган кандай гана иштерди сен кылбагының, Аллах Таала ыраазы болсун деп адамдардын ыраазычылыгына карабай кылган болсоң ниетте, кылган ишиңдин баары ибадатка тете болот экен да. Мисалы үчүн пайгамбар хадисте энесин жылмайып жөн эле карап койсо дейт, Кудай ыраазычылыгы үчүн дейт. Карап койсо, Кудай Таала ошол ажылыкка, умрага барган соопту берет деп атат да, мисалы үчүн ошондой. Же болбосо баланча адамга Кудай ыраазычылыгы үчүн жардам берип койгон болсо, анын күнөөсү кечирилет деген бир мотивациялык нерселер билет. Демек мунун баары ибадат да. Сен ошо 24 саат ишиңде жүрөсүң, чөйрөдө аралашып жүрөсүң, жада калса тамак ичип атканда бисмилла Кудайдын аты менен баштап жеп атам дедиң. Кудай Таала жеп бүткөндөн Кудай Таала ушул рызкыны мага сиңимдүү кыл дедиң. Дааратканага кирип чыкканда кандай гана абалда болбогонуң, ушунун баары бир эрежеде Кудай үчүн болгон болсо, Кудай Таала ыраазы болгон жол менен болсо, мунун баары ибадат болот экен да. Демек биздин жашообуздун баардыгы Кудайга арналган болот экен да. Эми эмнеге биз Кудай жок эле жашасак болбойбу? Кудай бар экен мейли. Биз өзүнчө болсок болбойбу дегендерге биз жок деп айтабыз. Эмнеге? Биз кулбуз, биздинче айтканда. Кулдук бизде сыпат бар Кудайдын алдында. Кудай бул падыша. Падыша менен кулдун ортосунда бир буйрук болот, Кудай падыша берген. Кудай Таала бизге ошол буйрукту берген. Каалагандай жашагының болгону мол өлчөмдөрдө ушундай иш кыла турган болсоң, бул ибадат бар мындай, бул ибадат бар мындай, ошонун негизинде боло турган болсоң, мен сага ыраазы болом. Бул бир. Жөн эле ыраазы болуп койбостон, сен бул жашоодо жашаганыңа жүрөгүң бейпил болот. Эч кыжалатчылык болбойт. Сен ушундай бул жашоодо кысылып жашабайсың. Бул экинчи пайдасы. Үчүнчүсү, сен алдыга баратканда жолуң туңгуюк болбойт. Капкараңгы эле каяка баратам болбойт. Бардыгы чийилген болот. Алдын ала мен сага айтып койгон болом. Бул жерде аң бар, бул жерде тоо бар, бул жакта бурулуш бар деп. Анын баары инструкцияда, Куран, хадис китеп, шариаттарда, ислам дининде жазып койгон болом. 3 сенде пайда болот. Сен үчүн экөөсү сен үчүн пайда экен,
бирөөсү алдыңа кетип бараткан жолуң ачык болот. Ол да ушул эле деди Кудай Таала. Эгер ушундай жашай турган болсоң, сенин бала чака болгонуң дагы, үйлөнгөнүң дагы, каарыганың дагы, сен жаш кезде иштеп жүргөнүңдүн баары сен үчүн пайда болот дейт да. Ушу сен үчүн пайда болгону, намазың да сен үчүн, орозо кураның да сен үчүн, жашоодогу баардык жүрүм турумуң Кудай үчүн болгон болсо, анын баары дагы сенин пайдаң үчүн болгондуктан, демек бул жашоодо сен кайсы бир деңгээлде ордуңду таап жашаган болосуң, маани маңыздуу болот деген нерсе болот. Адам пайгамбар да ошол максатта келген. Анткени Алла Таала Куранда мен адамды жараттым орун басар болуш үчүн деп айткан да. Орун басар деп айткан. Орун басар деген эмне десе, орун басар дегенге алымдар 3 чечмелөө берген. Биринчиси, адам өзүнүн балдары адамдын орун басарын орун басып кыямат күнгө чейин барат деген да. Биз азыр орунубузду басып келатабыз, жете атабыздынчы. Кыямат күнгө чейин ушу бири-бирин орун басат деген. А орун басат качан болот? Качан эркек аял болгондо деп Адам пайгамбарга о нерсе жаратып берген. Мындан бир чоң бир пайда бар да. Гендерлик тең укуктуулук деп жанагы чет мамлекеттерде болуп аткан аял менен аял турмуш курса болот, эркек менен эркек турмуш курса болот деген акылга да сиңбейт. Ошол эле учурда Кудай Таалам бул максатта орун басар болуу деген даанышманына сиңбейт. Эмнеге? Ортодо бала болбойт да. Орун басарлык жоголуп кетет. Демек Кудайдын бул жактагы бизге берген максаты орун басар болгула, улангыла деп атат да. Кыямат күнгө чейин бала чакалуу болгула дейт. Ошол орун басар дегендин биринчи мааниси ушул дейт. Экинчи мааниси, орун басар дегендин мааниси, Адам пайгамбарга чейин жиндер болгон. Жиндерди Кудай Таалам баарын талкалап жок кылгандан кийин алардын жер жүзүндө орун баса турган силер адам алдыңар деп бизди көтөрмөлгөн. Үчүнчү мааниси, орун басар дегени менин жер жүзүндөгү орун басар болосуңар деп айткан дейт. А Кудайдын орун басары кандай болобуз биз? Кудай болуп калдыкпы? Жок. Кудай Тааланын сыпаттары менен тааныйбыз. Кудай Тааланын 99 ысым сыпаты бар. Берешем болуу, кечиримдүү болуу, ооруларга ден соолук берүүчү, айыпты жашыруучу, канча сыпаты бар. Ошол Кудайдын адеп ахлак сыпатын сен жашооңо алып келет. Сен дагы берешем бол. Кудай берешем, сен да берешем бол. Кудай кечиримдүү, сен да кечиримдүү бол. Кудай Таала айып жашыруучу, сен да айып жашыруучу бол. Кудай ырыскы берүүчү, сен да ырыскы берүүчү бол. Кандай? Бирөөлөргө жарымдан өңү бөлүп берген. Ошондой сен дагы жашоо алып келе турган болсоң, сен дагы орун басар дегенге татыйсың дейт. Демек биздин эми жалпы сүрөттү алып келейин. Ибадат боюнча биздин максатыбыз бар. Анан бул жашоодо келген биздин жараткан Алла Тааланын даанышман, орусча мудрости орун басарлык. Ушу эки нерсени унутпаш керек болот.